Тынчтык куруу аракетиндеги казак элинин кошкон салымы менен жигердүү кызматын жогору баалашты. Аталган уюмдар тобуна гуманитардык, адам укуктары, куралсыздандыруу, дүйнөлүк башкаруу жана өнүгүү тармактарындагы 37 уюм кирет. Топтун төрагасы буунун алдындагы Amnesty International кеңсесинин жетекчиси белгилеп өткөндөй, Казакстан Коопсуздук кеңешине мүчөлүгүнүн алкагында тынчтык куруу жана өнүгүүнү жактоочу катары таанылып, алдыга коюлган максаттарга жетүү жолунда жогорку жигердүүлүктү көрсөттү. The fact that Kazakhstan is leaving the Security Council doesn't mean that the role of Kazakhstan ends on UN matters, but in particular not on peace and security issues. Коопсуздук кеңешинин курамында Казакстан жумушунун аякталуусу бууда өлкөңөрдүн мүмкүнчүлүктөрү бүттү дегенди билдирбейт. Ушул багытта Казакстандын жигердүүлүгү абдан жогору болуп, аймактык жаңжалдарды жол-жоболоштурууга катышкан. Адатта Коопсуздук кеңешинин курамынан чыккан өлкөлөр өздөрү катышкан маселелер боюнча жумушун улантат. Ошондуктан Казакстан чыр-чатактарды чечүү ишинде жигердүүлүгүн сактап калат деген ойдобуз. Remain engaged on the issues they have been working as part of the Security Council, and I expect Kazakhstan to do the same. Эл аралык коомчулук тааныган Казакстан менен өлкө башчысынын тынчтык куруу аракеттерин АКШ профессору, саясаттануучу жана тилчи Леонид Гольдин да өзгөчө белгилеп өттү. Ал Сириядагы абалды бир жолго салуу боюнча Астана жараянынын багытын океандын ары жагынан байкап турган. Ал Казакстанды көптөгөн бийик максаттарга жеткен, үлгү боло турган өлкө катары баалайт. У Казахстана феноменальная роль миротворца. Мир знает. Казакстандын тынчтык куруучу катары орду өзгөчө. Астанада болгон кезимде ар кайсы өлкөдөн келген адамдарды көрдүм. Бирок ал жерде араб менен еврейлердин карым-катнашы мага өзгөчө таасир калтырды. Дүйнө жаңжалдардын алдын алуудагы Казакстандын ролун жакшы билет. Коомду куруу сөз менен тарбиялоо мүмкүн эмес. Бирок Казакстанга барууну сунуштоо керек. Ал жактан таптакыр башка адам болуп кайтат. Эң негизгиси көптөгөн максатка жетүүгө болоруна ишенишет. Дубай, Сингапур, Вена, Барселона, Киев жана Астана быйыл Украинада уюштурулган Business for Smart Cities эл аралык конференциясында дүйнөнүн көрүнүктүү жана ар түрдүү шаарларынан келген ишкердик топтун өкүлдөрү катышты. Мегаполистин трансформациясына түз катышып жүргөн жеке ишкерлер жана бийлик өкүлдөрү бир аянтта жолугуп, акылдуу шаар түзүүнүн эффективдүү жолдорун талкуулашты. Тараптар акылдуу шаар стратегиясын түзүүдө жеке бизнестин алган орду кандай, блокчейн технологиясы жана жашыл экономика менен акылдуу шаар ортосундагы өз ара байланышты да кызуу талкуулашты. Эл аралык Business for Smart Cities конференциясында Казакстандын Украинадагы элчилиги жана Астанадан барган атайын делегация да жигердүү катышты. Bunday жыйындар биринчиден тажрыйба жыйнайбыз. Ар түрлүү мемлекеттин бүгүн мисалга Барселона каласынын тажрыйбасы өтө көп. Ушундай жыйындар абдан пайдалуу. Башка мамлекеттер менен тажрыйба алмашабыз. Бүгүн эле Барселонадан абдан көп кызыктуу мисалдар айтылды. Ошондой эле украиналык Львов шаарынын тажрыйбасы көрсөтүлдү. Казакстандын тажрыйбасы да конференциянын катышуучулары тарабынан кызыгууну жаратты. Украиналык ишкерлер тарабынан кызматташуу боюнча сунуштар болду. Арасында да кызыгычтуулук билдирип, осундай ынтымакташтык орнотууга ұсыныстар келіп түсіп. Астана жана акылдуу шаар. Business for Smart Cities конференциясында Казакстандын башкы шаарынын заманбап техника менен маалыматташтыруу тажрыйбасын Олжас Сартаев айтып берди. Ал Астана Innovations акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы. Белгилей кетсек, Астана Innovations мамлекеттик Smart Астана долбоорунун негизги оператору катары саналат жана акылдуу экономика, акылдуу башкаруу, акылдуу өмүр сүрүү деңгээли сыяктуу платформанын негизинде жумуш алып барат. Об Астане я рассказал сегодня о нашем успешном проекте «Сергеек», о том, что мы уже на сегодняшний день Бүгүнкү конференцияда Сергек долбоорунун ийгиликтүү жактарын айтып бердим. Программанын негизинде коомдук жайлардагы жана көчөдөгү кылмыштар көрүнүктүү азайган. Бир жылдагы көрсөткүчтүн негизинде Сергек жумушунун натыйжасы тараптардын кызыгуусун жаратты. Шаарда коюлган камералардын эсебинен жол унаа окуясы 20%, адам өлүмүнө алып келген жагдайлар 50% азайган. Службам для принятия именно database decisions, то есть решений, которые основаны на данных.
Ошондой эле Business for Smart Cities конференциясынын алкагында акылдуу шаарлар көргөзмөсү уюштурулду. Ал жерде жашыл шаар курунун системалык мерчеми тааныштырылып, акылдуу шаар курууга жеке компанияны тартуу маселеси көтөрүлдү. Бизнестин коомдук жоопкерчилигин эске алып, жеке компания менен бийлик биригип, күч бириктирсе, жашоочуларга ыңгайлуу шаар куруунун мүмкүнчүлүгү мол болот дешет катышуучулар. Анткени акылдуу шаар дегендин өзү эң биринчи коопсуз жана ыңгайлуу болушу керек. Казакстандык экспорттун көлөмү 26%га өстү. Ал 55 миллиард долларды түзүүдө. Бул 2018 жылдын 11 айынын корутундусу. Бул тууралуу өлкөнүн индустрия жана инфраструктуралык өнүгүү министрлиги билдирди. Экспорттун мындан ары өнүгүшүнө агро өнөр жай тармагы түрткү болот деп күтүлүүдө. Белгилей кетсек, Казакстан зыгырды экспорттоо боюнча дүйнө жүзүндө 1-орунга чыкты. Буурчак, рапс жана кой буурчак ири аймакка себилип, экспорт көлөмү өсүп жатат. Эл аралык рыноктарда Казакстандык эттин үлүшү да өсүүдө. Алардын экспорту 2 эсеге көбөйдү. Ушул жылы чет өлкөгө 25 000 тонна эт жөнөтүү пландалган. Айрыкча Кытай тарабынан кой этине суроо талап жогору. Алар казакстандык кой этине жогору баа беришкен. Это уже даст нам дополнительный рынок, что позволит дальнейшее увеличить. Бул бизге кошумча рынокты берет. Ошондой эле ал келечекте койдун санын көбөйтүүгө жана колдонулбаган жайыттарды колдонууга мүмкүнчүлүктөрдү берет. Айыл чарбага кошумча инвестиция тартылат. Казакстандын чыгышында да этти экспортко чыгарууга багытталган ири долбоорлор ишке ашырыла баштады. Аягөз жана Семей шаарларында кубаттуулугу жылына 30 000 тонна этти иштетүүгө жөндөмдүү болгон комбинат пайда болот. 2018 жылы аймак чет өлкөгө 228 тонна эт жөнөткөн. Алардын 132 тоннасы Өзбекстанга, калганы Орусияга жиберилген. 2019 жылы бул көрсөткүчтө 1,5 000 тонна даяр эт өнүмдөрүнө жеткирүү мерчеми бар. Жергиликтүү ишкерлер Өзбекстан жана Орусиядан башка Кытайдын рыногун өздөштүрүүнү көздөшүүдө. Түркистан облусунда да экспорттук көрсөткүчтөр жогору. Өткөн жылы ушул жерден 3 миллион тонна жашылча, картошка жана башка бакча өсүмдүктөрү чогултулган. Бул республиканын жалпы үлүшүнүн 43%. 500 000 тоннага жакын айыл чарба өнүмдөрү Орусия, Беларусь, Латвия жана Германия өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн. Белгилей кетсек, аймактагы интенсивдүү бакча 3000 гектарга жетти. Алардан 100 000 тоннадан ашуун мөмө жемиш чогултулган. Жалпы 2018 жылы аймакта айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянттары 2017 жыл менен салыштырганда көбөйгөн. Ал 813 500 гектарды түзүп жатат. Жаңа технологияларды трансферттөө боюнча быйылгы жылы тамчылатып сугаруу. Жаңа технологияларды трансферлөө аркасында 7174 гектар аймакта тамчылатып сугаруу усулу колдонулду. Жалпы тамчылатып сугаруу 65 000 гектарды ээлейт. 181 гектар аймакта күнөсканалар ачылды. Эми алардын жалпы аймагы 65 000 гектар. Жаңа технологияларды өздөштүрүү боюнча биз өлкөдө лидербиз. Айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн келечеги бар. Азыркы тапта агро өнөр жайлык комплекс товарларынын экспорту көч башында эмес. Экспорттун көрүнүктүү үлүшү мурдагыдай эле баалуу кен байлыктарга тиешелүү. Казакстан чет өлкөгө металл жана химия өнөр жайлык өндүрүшүн аз жөнөтөт. Өткөн жылы ата мекендик өндүрүштүн негизги сатып алуучулары Италия, Кытай, Нидерланды, Орусия жана Украина өлкөлөрү болду. Өзбекстан Кытайда өзүнүн жеке соода аянтын ачты. Жаңы соода сатык жайы Кытай эл республикасынын шикизаттык товар аймагында түзүлдү. Серепчилер бул тараптардын ортосундагы соода экономикалык байланыштын өнүгүшүнө мыкты түрткү болот дешет. Анын аркасында Өзбекстандын энергия ташуу, мунай, химия өнүмдөрү жана пахта экспорту өсөт деп күтүлүүдө. Өткөн жылы Өзбекстандын соода аянттары Казакстан менен Беларуста ачылган. Тажикстан Өзбекстандык табигый газдын импортун 4 эсе өстүрөт. Республика коңшу өлкөдөн 200 миллион кубометр көгүлтүр отун сатып алууну көздөп жатат. Серепчилердин айтымында өткөн жылы Өзбекстандан 54 миллион кубометр газ жеткирилген. Тажик Трансгаз өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча өнүм ташууга керектүү жогорку оргутуучу түтүктөр толук калыбына келтирилип, орто оргутуучу магистралдык желеси оңдоп түзөөдөн өтүп жатат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында бир нече логистикалык борбор түзүлөт. Бул иш эки жактуу товар жүгүртүүнү иретке келтирүү үчүн колго алынып жатат. Былтыр өз ара соода саттык $481 миллион түзгөн. Алыш бериш көрсөткүчү 2017 жылдан 90%га өскөндүгү байкалат. Өзбекстандан пахта, жашылчалар, минералдар жана автотехника экспорттолсо, Кыргызстан өз учурунда коңшу өлкөгө курулуш материалдарын, электр энергиясы жана сүт өнүмдөрүн жөнөтөт. Казакстандын борбору International Data Corporation агенттиги жүргүзгөн акылдуу шаарлар эл аралык рейтингине кирди. Астана борбору Азия шаарларынын ичинде Smart City модели боюнча бааланган биринчи шаар экенин белгилей кетүү керек. Ошондой эле санариптик технологияларды киргизүү тажрыйбасын изилдөө жыйынтыгы боюнча Ак Көлдө IoT платформасы ишке ашырылууда. Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун элдик дипломатия борбору ачылды. Эскерте кетсек, өлкө президенти 2017 жылы Астанада өткөн ШИКУнун саммитинде биринчи жолу ушундай сунуш көтөргөн. Буга чейин коопсуздук жана экономикага көбүрөөк маани берип келген абройлуу уюм эми коомдук маселени да камтыйт. Борбордо билим менен маданият, спорт менен илим өз ара айкалышат. Кыз келиндер менен жаштардын маселеси жана шаарлар деңгээлдеги байланыштар камтылат. Последний саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане еще раз продемонстрировал стремление стран. Астанада өткөн ШИКУнун акыркы саммити уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара байланыш масштабын мындан ары кеңейтүү керектигин дагы бир жолу көрсөтүп берди. Ушуга чейин уюм негизги эки багыт боюнча, башкача айтканда, өзүнүн эки канатындай болгон коопсуздук жана экономикага көбүрөөк маани берип келген. Бүгүнкү күнү бул жараян аркылуу билим, маданият, туризм, боордо шаарлар сыяктуу аракеттер менен айкалыштыруу маселеси өзөктүү болуп жатат. То организация, конечно же, не приобретет полномасштабный характер ее взаимодействия. Когда мы говорим о народной дипломатии, здесь уже мы говорим о сердцах. Элдик дипломатия тууралуу сөз козголгондо, бул жерде биз алардын бири-бирине болгон ишеним жана өз ара кызматташтыгы тууралуу да айтабыз. Ушул жактан алып караганда, биздин борбор уюмга мүчө өлкөлөр менен бирге Казакстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн ортосундагы байланышты мындан ары өнүктүрүүгө себепчи болору шексиз. Анын үстүнө быйыл биз Өзбекстандагы Казакстан жылын белгилеп жатабыз. И в этом плане наша деятельность будет очень кстати. Ветеринария тармагындагы жана азык-түлүк коопсуздугуна багытталган илимий жаратуулар. Астанадагы Казак агротехникалык университетинин студенттери ток алып жүрүүчү сүт алуунун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Алардын ири кара малга арналган витаминдер жана минералга бай жем-чөп кошмосунун аркасында саан уйдун сүтү көбөйөт, музоосу да 30%га тезирээк салмак кошот. Муну Акмола облусундагы чарбачылыктар ырастап жатышат. Мы сейчас планируем вот в рамках этого проекта организовать производство, закупить оборудование. Биз ушул долбоордун алкагында өндүрүш түзүүнү колго алганбыз. Жаңы курал жабдыктарды сатып алуу үчүн жеткирип берүүчүлөр менен келишим түздүк. Ушундай кошмолорду чыгарган чакан завод болот. Албетте бул өнүм менен чектелбейбиз. Бүгүнкү күндө өлкөдө 8 миллион ири кара мал бар, демек суроо талап аз болбойт. Более 8 миллионов крупнорогатого скота, поэтому я думаю, рынок сбыта будет. Жаш окумуштуулардын сунуштары көп. Анын бири азык-түлүк коопсуздугун аныктоого арналган сынамдар. Вот смотрите, синее окрашивание. Это говорит о том... Карасаңыз, көк түскө боелду. Башкача айтканда, бул өнүмдө нитраттар бар дегенди билдирет. Бизде нитраттардын көлөмүн баалай турган атайын шкала бар. Ал боюнча килограммына 200 миллиграмм нитраттан келет. Бул кооптуу. Ошондуктан эт өнүмдөрүнүн жасалмалыгын аныктай турган ыкма ойлоп таптык. Жалпы илим фондунда катталган ойлоп табуулардын 40% жаштарга тиешелүү. Эң мыкты долбоорлор мамлекет тарабынан каржыланып ишке ашырылууда. Маалыматтарга таянсак, акыркы 3 жылда 20дан ашуун өндүрүш ишке кошулду. Белгилей кетүүчү жагдай, Казакстанда жаш окумуштуулардын долбоорлорун каржылоого жыл сайын 3 триллион теңге бөлүнөт. Бул каражаттын бир бөлүгү ойлоп табууларды коммерциялаштырууга багытталат.
Жарандык согуш убагында Оралдын курчоого алынуусуна байланыштуу жаңы тарыхый маалыматтар. Астанада белгилүү казакстандык жазуучу Анес Сарайдын роман трилогиясы тааныштырылды. Едил жайык аттуу чыгармасынын 3 бөлүмүндө автор каршы туруу кыймылынын каармандарынын тагдыры тууралуу сөз кылган. Салгылашууну тарыхый маалыматтарга таянып жазуу үчүн жазуучу байыркы документтерди изилдеп, көптөгөн архивтерди казып чыккан. Анес Сарайдын эмгектери ар түрдүү сыйлыктарга ээ болгон. Адабият сынчылары тарабынан да оң баа берилди. Казакстандын эмгек сиңирген ишмери тарыхый китепте өлкө үчүн маанилүү окуялар сүрөттөлөт дейт. Алар болушунча тыкыр изилдөөнү талап кылат. Бул Едил жайык дейтин трилогия. Бул роман трилогия 3 бөлүмдөн турат. Улуу аралы, Едил жайык жана Муз кечүү. Мурда бул китептер башка басылма катары чыгарылган. Эми аларды бир китепке бириктирдим. Едил жайык чыгармасы үчүн мамлекеттик сыйлыкка ээ болдум. Китеп тарыхый жактан алганда баалуу. Чыгармада биз билбеген каармандар тууралуу баяндалат. Бул Едил жайык мемлекеттик сыйлыкка алган. Бабалар изи менен экспедициясы Израилде маанилүү тарыхый жаңылыкка туш болушту. Окумуштуулар Иерусалимдин эски районунан аргын уруусу салган байыркы имаратты аныкташты. Болжол менен 13-кылымдын ортосунда тургузулган тарыхый объект бүгүнкү күнгө чейин ошол калыбында сакталган. Звали этого человека, так написано в арабских источниках, так его имя появляется. Араб маалыматтарына таянсак, имаратты салдырган адамдын аты Аргон Аль-Камиле. Башкача айтканда, ал казактын аргын уруусунун атынан чыккан. Ал кишинин тагдыры белгисиз. Болгону анын султандын тикмечиси болгонун гана билебиз. Ошондуктан анын эн тамгасы ром түрүндө жасалган. И поэтому герб его, такой ромбик, это кусочек ткани. Мамлюктөр тургузган имараттар байыркы шаар Иерусалимдин ар бир көчөсүндө жайгашкан. Алардын фасады ар түрдүү түстөгү таштар менен капталган. Архитектура өнөрүнүн ушундай стили облак деп аталат. Кире бериште куруучунун аты жөнү жазылган. Мамлюк кыпчактар бийлеген убакытта шаар курулушу жогорку жигердүүлүк менен жүргүзүлгөн. Мечиттер менен мектептер, күмбөздөр көп санда тургузулган жана алар азыркы күнгө чейин иштеп жатат. Қазір біздің тұрған жеріміз Туркан Хатунның жатқан жері, мавзолейі. Туркан Хатун бұл... Азыр биз турган жер Турган Хатундун жаткан күмбөзү. Ал Хрезма шахтын апасы. 1219 жылы Чыңгызхан келген кезде алар Иранга карай кетишет. Бирок ал Самарканд шаарында колго түшөт. Бир канча убакыт өткөндөн кийин аны Чыңгызхан бошотуп жибериши мүмкүн. Тұтқынға түсет. Бірақ артынан шамасы Чыңгызхан оны тұтқындан жіберу мүмкін. Иерусалимдин касиеттүү эстелиги жоктоо керегесин ушул күнгө чейин сактап калууга Дешти Кыпчактан чыккан мамлюктөр алгылыктуу салым кошушкан. Жыл сайын бул жерге миллиондогон турист келет. Астыңғы 4 катары бул Ирод патшанын убактында салынган. Оған 2000 жыл болды. Оның үстүндө Биринчи 4 катары Ирод падышанын бийлик жүргүзгөн кезинде салынган. Ага 2000 жыл болду. Үстүндөгү 7 катары арабтардын, омейяттардын заманында курулган. Ал эми анын үстүндөгү 17 катар биздин ата-бабаларыбыз тарабынан Кыпчак мамлюктөр мезгилинде салынган. Бул көрүнүш биздин ата-бабаларыбыз Иерусалимдин өнүгүшүнө кандай салым кошконунан кабар берет. Катысы бар жерде эсептейик. Өйткөнү бул зарлы жарга биздин бабаларыбыздын кол ушу тийген. Израиль мамлюктөр мезгилинен канча деген сырларды катып жатат. Казакстандык экспедиция мүчөлөрү тереңирээк изилдөө жүргүзүлсө, дагы көптөгөн жаңылыктар ачылаарына ишенишет. Казакстандын тарыхый маданий жерлери тууралуу кабар берген 30 видео материал. Бул Алматылык саякатчылар клубунун 8 айлык эмгегинин натыйжасы. Тартуу тобу Казакстандын түштүк, батыш, түндүк аймактарын аралап, көрүүчүлөргө тааныш эмес тарыхый объекттер тууралуу таанып билүүчүлүк маалыматтарды чогултушкан. Видеороликтер Сырга бай Акыртас комплекси, Айша Бүбү күмбөзү, Отурар, Сауран, Түркистан, Испиджап жана башка тарыхый эстеликтердин белгисиз сырларын ачат. Авторлар бир объект тууралуу белгилүү археологдор, этнограф, дин таануучулар жана маданият таануучулардын изилдөөлөрүнө таянышкан. 5-8 мүнөттүк таанып билүүчүлүк роликтер 3 казак, орус жана англис тилдеринде жарык көрдү. Туулган жер Казакстандын асыл мурасы долбооруна туңгуч президентинин фонду каржылай колдоо көрсөткөн.
У нас более 35 тысяч памятников культуры в Казахстане имеется. И что такое? Өлкөбүздө 35 миңден ашуун маданий эстелик бар. Биз анын 30-ун гана камтыдык. Алдыдагы максатыбыз долбоорду өлкөбүздүн башка аймактарында улантуу. Даяр видео материалдарды YouTube желесине жайгаштырдык. Ар бир казакстандык көрүп, тарбия сааттарына пайдалана алат. Или использовать на классных часах, кураторских часах.